Салам достор, Cubase боюнча кыргызча видео тартсам деп чечтим. Биринчи сабакты баштасак. Биринчи сабакта эмнелерди карайбыз. Cubase программасын ачабыз. Мынакей. Бул жерде Enter'ди бас дейт. Инструкциясын окуу үчүн. Ал эми Est клавишасын бассак, программа иштегенге даяр болуп турат. Албетте кыргызча видео кылуу аябай кыйын, бирок колдон келишинче аракет кылабыз. Est клавишасы сол жакта эң четинде жайлашкан. Бүгүн силер менен эмнени карайбыз? 3 операторду карасак, булар оператор дейбизби же команда дейбизби? CLS. Бул эмне? Кыргызчасы экранды тазалоо. Азыр дагы кеңири киришебиз. Андан кийин print чыгаруу. Андан кийин end аягы, программанын аягы. Программага кайтсак, эмнени жазабыз? Биринчи CLS'ти жазалы. CLS. Кичине тамга менен жазып, Enter'ди басып, кийин катарга өткөндө өзү чоң тамга менен туурулап жазып алат бул. Биз программага жаздык, экранды тазала деп. Андан кийинки командабыз print болчу. Print чыгар деп атабыз да, биз программага буйрук берип атабыз. Чыгар. Бул эмнени чыгарат? Тырнакчанын ичине жазабыз. Салам достор. Айта кетүүчү нерсе, бул программада орус тамга менен жазылбайт. Баары эле англис тамга менен жаза беребиз. Print өзү оңдолуп калды. Эми end, программанын аягы. Көрөбүз. Муну программаны иштетүү үчүн F5 баскычын басабыз. Мынакей, салам достор деп кара экранга бизге чыгарып берди. Эми калган баскычты бассак, кайра программага кайтат. Кайра дагын басып көрөлү F5'ти. F5. Салам достор. Бул жерден экранды тазала деген команданы алып салып туруп иштетип көрөлүчү кандай болот. F5. Салам достор. Мында эки жазуу чыгып калды. Салам достор, салам достор. Себеби бул биринчи жазуубуз жанагы алдыңкы чыгарган салам достор болчу. Экинчисинде дагы салам достор деп чыгарды. Себеби экранды тазала деген буйрук жок болчу. Ошон үчүн экранды тазалабай туруп эле кайра чыгарып берди салам достор деп. Дагы бир басып көрөлү. Салам достор.
экранды тазалабай эле бизге эмне команда буйруктарды программаны жазган болсок ошону чыгарып берип жатат. Ошон үчүн керектүү эме CLS экранды тазала деген буйрук. Бүгүнгү сабак ушул болчу. Дагы бир эгер биз мисал үчүн комментарий жазгыбыз келсе, комментарий дегенде эмнени бул жерде иштетилген CLS'ге комментарий жаза турган болсок, биз деген rem деген команданы колдонобуз. Андан кийин мисал үчүн CLS бул экранды тазалайт. Экранды тазалайт деп туруп басып көрөлү. Жанагы жазган эмебиз эч нерсе жок. Салам достор деп эле турат бул жерде. Эмне үчүн? Себеп rem бул комментарий. Мисал үчүн көп программа жазып туруп, аны сенден башка программа жазуучулар түшүнө туруш үчүн ушундай комментарий жазып койсок болот. Rem CLS бул экранды тазалайт дедиңер, бул программада эле турат, бирок программа иштегенде кара экранга чыкпайт. Бүгүнгү сабагыбыз ушу менен бүттү. Дагы кийинки сабакка чейин жолугушканча аман болгула. Лайк баскыла. Канча көп лайк бассаңар, кийинки видеолордун чыгышына ушун өзүңөр жардам бересиңер. Пока.